Бүгін Бишкектин шаар катары негизделгенине 144 жыл болду. Майрамга карата кала бийлиги бир катар маданий, спорттук жана башка иш-чараларды уюштуруп жатат. Президент Садыр Жапаров борбордун тургундары менен меймандарын Бишкек шаарынын күнү менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын күнү, Ордо калабыздын шаар болуп түзүлгөндүгүнө 144 жыл толуп отурат. Жалпы мекендештеримди, мекенибиздин жүрөгү, элибиздин сыймыктуу шаары болгон Бишкектин түптөлгөн күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бишкек шаары жалпы Кыргызстандын негизги өзөгү жана маданий борбору болуп саналат. Ошондуктан аны өнүктүрүү үчүн жылдан жылга өзгөчө көңүл бурулууга тийиш. Бүгүн мамлекетибиздин борбор шаарын ар тараптуу өнүктүрүүгө багыт алганыбызды баса белгилеп айтып кетейин. Кезинде Жашыл шаар деген ат менен атагы алыска кеткен баш калаабызды ошол даңкына жеткирүү максатында өзүңүздөргө белгилүү Жашыл Мурас долбоорунун алкагында 40 миңге жакын бактарак жана бадал өсүмдүктөрү отургузулду. Мындай иш-чаралар мындан ары дагы ырааттуу улантыла бермекчи. Шаардыктар болобу, же калаага келген меймандар болобу, же чет жерден келишкен коноктор болобу, борбор шаарга аяк басып түшкөндө эле алгач жолдорубуздун абалы көзгө уранат. Ар жыл сайын чоң-чоң көчөлөрдүн жолдоруна көңүл бурулуп келген болсо, соңку мезгилден тарта жолдор менен кошо тротуарларыбыздан бери оңдоп түзөп, коруу иштери колго алынып отурат. Бишкектин кечки көрүнүшүнө дагы кам көрүлүп, шаарды жарыктандыруу иш-чаралары ийгиликтүү аткарылууда. Жеке эле шаар эмес, Бишкекти курчаган бир катар конуштарга да жарыктандыруучу прожекторлор орнотулуп келе жатат. Шаардыктардын ыңгайлуулугуна кам көрүү максатында газ менен жүрө турган сыйымдуулугу чоң автобустарды сатып алуу быйылкы жылдын артыкчылыктуу милдеттеринин бир катары кабыл алынып, бул маселе тиешелүү мекеме тарабынан иликтенип ишке ашыруу пландалып жатат. Шаарыбыз үчүн дагы бир маанилүү жагдай атмосфералык абанын сапатын жогорулатуу максатында комплекстүү долбоорду ишке ашыруу боюнча эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул багытта дагы иш-чаралардын мерчеми бар. Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасын аткаруу алкагында акылдуу Бишкек, келечек 2030 концепцияларынын долбоорлору даярдалгандыгын дагы кошумчалай кетейин. Ошону менен бирге жалпы билим берүү уюмдарын заманбап инновациялык жабдуулар менен камсыздоо жана окуу процессинде санариптик технологияларды колдонуу механизмдерин киргизүү аркылуу смарт мектептердин ишин уюштуруу пландалууда. Мындан сырткары борбор шаарда 15 мектеп, бир бала бакча курулуп жатат. Шаарыбызды улай жайгашкан Алтын Ордо, Рухи Мурас, Мурас Ордо, Ак Бата, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында жаңы мектептер салынууда. Баш калаабызда болуп жаткан бардык алгылыктуу өзгөрүүлөр Бишкек шаарынын жаркын келечегине багытталган. Бул албетте биздин жайлуу жана коопсуз жашообуз үчүн эле эмес, кийинки муундардын бакубат жашоосу жана өркүндөп өсүүсү үчүн да өтө маанилүү. Бишкек шаары эң кооз эл аралык стандарттарга жооп берип, дүйнөлүк тажрыйбанын алдыңкы үлгүлөрүн колдонуу менен ошол эле учурда өзүнүн өзгөчөлүгүн жана кооз көрүнүшүн сактоо аркылуу жаңыланып, жакшырып турууга тийиш. Анткени борбор шаарыбыз бүтүндөй Кыргызстандын жүзү. Урматтуу кыргызстандыктар, борбор шаарыбыз инновациялык ыкмаларды колдонуу аркылуу мындан ары да өркүндөп өсө беришине, ар бир жарандын камкордугу менен сүйүүсүнө арзый беришине тилектешмин. Баш калаабыздын бардык тургундарына үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгиликтерди каалайм. Ар бир шаар тургунунун борбор шаарыбызды гүлдөтүүгө болгон умтулуусу жана ага болгон сүйүүсү өчпөсүн.